Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. АКШ президенти Барак Обама ислам мамлекети экстремисттик тобу үчүн 21 кылымда орун жок экендигин билдирди. Америкалык журналист Джеймс Фоллин аталган топтун согушкерлери тарабынан аяусуз өлтүргөнүнө байланыштуу шаршемби күнү билдирүү жасап жатып, Обама ислам мамлекети экстремисттик уюшмасына Америка тийиштүү жооп берерин белгиледи. Алар рак шишигине окшош. Ооруну дарылоо үчүн ал шишикти алып салуу керек, деди Обама. АКШ президенти бүт америкалыктар Джеймс Фоллинин өлүмү үчүн кайгырып жатканда кошумчалады. Global Post басылмасынын кабарчысы 40 жаштагы Фоллини 2012 жылы ноябрда Сирияда белгисиз куралчандар уурдап кеткен болчу. 19 августта Ислам мамлекети уюмунун согушчандары аны өлтүргөнүн жазылган видео тасманы интернетке жарыялады. АКШнын чалгындоо кызматтары видео жасалма эмес экендигин тастыкташкан. Япониянын түштүк батышындагы көчкү 30га жакын кишинин өмүрүн кыйды. Дагы 9 адам дайынсыз. Хиросима аймагында 2 күн мурда болгон күчтүү жамгырдан кийин жер көчүп, ондогон үйлөрдү жарактан чыгарганын мамлекеттик телеканал билдирди. Мерт кеткендер арасында бир куткаруучу да бар. Ал көчкүнүн экинчи толкуну менен келген учурда 5 адамды куткарып, өзү каза тапкан. Премьер-министр Синдзо Абе мамлекетте алдын ала пландалган майрамдык иш-чараларды токтотуп, бардык күчтү куткаруу чараларына жумшоону буйруду. Бразилияда официалдуу түрдө өлкө президенттигине шайлоо башталды. Азыркы учурда рейтинги жогору болуп, алдыда озуп бара жаткан талапкер Дилма Русефф. Бирок жергиликтүү аналитиктердин баамында анын жеңиши толук мүмкүн деп айтуу кыйын. Саясий аренада акыбал бат өзгөрүп жатат дешүүдө. Буга талапкерлердин бири социалист Эдуардо Кампуштун өлүмү да өз таасирин тийгизген. Акыркы жолу элден сурамжылоо жүргүзгөндө Кампуштун ордуна социалисттердин атынан президенттикке талапкер болгон Марина Силва азыркы ажоодон кийин экинчи орунда турат. Биз азыр кимге добуш берүүнү ойлонуп жатабыз. Баары өзгөрүп кетиши толук ыктымал, дейт аналитиктер. Жарандардын кайсы бир бөлүгү Дилмага, АЭСОго, Маринага добуш беришти, бирок көпчүлүк али добуш бере элек. Марина Силванын колдоочулары азыркы учурда каза болгон Эдуардо Кампуштукуна караганда 3 эсе көп. Донецктеги аскердик иш-аракеттердин натыйжасында 34 жөнөкөй жашоочу каза таап, 29 жаракат алды. Донецктен 35 км алыста жайгашкан Иловайск шаарын кээ бир маалыматтарга караганда жарымын, башка маалыматтарга караганда бүтүндөй шаарды Украина бийликтери басып алышкан. Улуттук гвардия сепаратисттердин сокку уруулары жана 9 аскер адамынын өлүмү жөнүндө маалымат берди. Салгылашуу Макеевка шаарында да болуп жатат. Ал жакта химиялык заводго артиллериялык снаряд тийип жарылып кеткен. Донецктин өзүндө абал курч бойдон турат. Ок атуулардын үндөрү угулуп турат, дейт мэрия басма сөз кызматы. Шаардан чыгып кетүүнү каалагандардын саны көбөйүүдө. Украинанын тыштык чыгышынан көбүнчө Ростов областына кетишүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына таянсак, 700гө жакын адам Россия Федерациясына көчүп кеткен, бирок 168 гана официалдуу түрдө каттоодон өтүшкөн. Орусиянын коомдук палатасы болгон качкындардын саны миллионго чукулдап калды деп жатышат. Калифорнияда 13 миңден ашуун адам токойдогу каттуу өрттөн улам эвакуацияланды. Алардын ичинде туристтер да бар. Өрт белгилүү улуттук сейил багы Йосемитеде чыккан. Бат ылдамдыкта тараган өрт 500 гектарга жакын токойду жок кылууга жетишкен. Штаттын аймагында өзгөчө кырдаал киргизилди. 111 жаштагы япониялык мугалим Сакари Момои официалдуу түрдө планетабыздагы эң кары эркек болуп катталды. Ага Гиннес рекорддордун китеби комитети тарабынан диплом берилди. Июнда көз жумган америкалык Александр Имич Сакари Момоиден бир гана күнгө чоң болчу. Дүйнөдөгү эң картаң айым 116 жаштагы Мисао Окава. Ал дагы Япониянын жашоочусу. Ушуну менен жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.